Билл Гейтс адам өнүгүп кандайдыр бир ийгиликке жетиш үчүн сөзсүз түрдө устат керек. Менин дагы ийгилигимдин сыры мына ушунда. Ар бир адамдын кеңеши керек. Сени бир багытка салган, бир жолго салган устат керек деп айткан экен. Андан сары бизде дагы студияда устат жана шакирт бар. Тааныштыралы. Кыргыз мамлекеттик циркинде студиянын башкы машыктыруучусу Айталиев Анарбек агайыбыз жана ошондой эле Кыргыз мамлекеттик циркинин жогорку даражадагы кызматкери, Жигитовканын солисти, маданияттын мыкты кызматкери Светлана Аширова биздин студиябызга конокко келишти. Кутман таңыңыздар менен. Кош келипсиздер. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Агай, дегенде эле сизге суроо берип баштайлы. Канча жылдан бери Кыргыз мамлекеттик циркинде кызмат кылып келесиз? Канча инсандарды тарбияладыңыз? Мен өзүм мына 14 жашыман жана циркке келгем. Бул 65-жылда. Бизде жана цирк жаңы эле башталган да. Ошондо жаңы жаш кичинекей балдарды набор кылышкан да. Анан кийин мен ошо биринчи келгем. Анан конкурстан өтпөй, ыйлап анан кийин директор ата-энем келип эме албасаңар бул школго да барбайт деп анан кийин сурап атып анан мени циркке алышты, Кыргыз мамлекеттик циркке. Анан кийин мен Кыргыз цирки менен 68-жылы жанагы студияны бүтүп, анан кийин гастролго кеттик. Анан армиядан кийин анан мен Москва циркинде калгам. Ошо Москва циркинде 27 жыл цирк Никулинада иштедим. Анан 2005-жылы Москвадан кайтып уже пенсияга чыгып, анан кийин ошо циркке келип студияны баштадык. Студиядан баштаганда кичинекей балдар келишти, ошо тарбиялап атып, анан мен ошо билгенимди жана балдарга бердим. Анан Света келди, 2007 жылы Света келди, анан сразу карап бул өзү хореографияда окуганды уктум. Анан ошо жанагы ошо кыздан жакшы эме чыгат го, хореографияны билсе бул. Анан өңү кебетеси дагы аябай жана сулуу кыз. Анан кийин жок мен буну эме кое бербеш керек деп анан кийин ошо студияга келди. Өзү аябай ишмер, жакшы жанагы эмеси көп нерселерди карап үйрөнөт да. Анан Жигитовкадан да башка жери ал бул көп нерсени билет. Бийди, анан жонглирование, анан художественная гимнастика, анан воздушная акробатика, Жигитовканы бүт өзү бул жанагы мен түрткөн эмесмин аны. Өзүнчө эле жанагы үйрөнгүсү келет да. Мага ошо эме жагат, анан кийин мен айттым Света, сен Жигитовкага бар деп колунан жетелеп, анан Жигитовкага эме алып бардым өзүм колунан. Жок, мен сизден кетпейм деп. Жок, кетесиң эле. Мен барып жана сен Жигитовкага аябай жакшы көрүнөсүң деп, анан ошо эме алып бардым. Анан ошо Жигитовканы үйрөнүп, андан тышкары жана мына асманда гимнастиканы жасап, өзүнчө номер жасап алды. Анан кийин өзү көп мамлекеттерди кыдырып чыкты. Анан кийин мен өзүм сүйүнүп атам, ошо мен жанагы мен машыктырган кызым жанагы ошо көп чет мамлекетке чыгып, ошо сыймыктанып жүрөм. Сиз айтып калбадыңызбы, алгач конкурстан өтпөй калып, анан жалдырап олтуруп калгам депчи. Азыр кандай болуп атат? Азыр дагы конкурс менен, сынак менен шыгы даремети болуш керек, Же болбосо мисалы хореограф айымды эле келип ошол цирктеги баардык көнүгүүлөрдү кыла алабы? Мисалы жакшы устат болсо. Светлана айым, сиз жиберебиз. Эми азыркы учурда деген бизде анчалык баягы конкурс жарыяланып мындай андай нерсе деле жок. Цирк өзүндө бизде ошо цирк алдында, ошо Кыргыз мамлекеттик цирк алдында бизде студия иштейт. Андан кийин ошол студияда биздин эң эле башкы тренерибиз ошо Айталиев Анарбек Тагайматович чогуу бирге иштейбиз. Анарбек агайдын алдында мен иштеймин тренер болуп. Буга чейин ошо агайымдын окуучусу болуп келгем. Андан кийин убакыт өткөн соң азыр баягы эми
орусча айтканда передается поколение через поколение дейтин. Баягы агайымдын ошо мага жасаган мамилеси азыр деле ошо чоңойгонубузга карабай ошо кичинекей кызга жасагандай мамиле жасайт. Абдан мындай зиректей таза адам негизи өзү. Анан кийин ошо агайымдан алган ошо баягы практиканы бүт үйрөткөн нерсенин баарын азыр менин алдымда кичинекей балдар кыздар дагы окуйт. Ошо чогуу үйрөтүп, чогуу көрсөтүп турабыз. Анан кийин баягы практика болгон убакта ошо агайдан дагы сурап турабыз. Бул жерин кандай кылсак болот деп. Азыркы убакытка чейин чогуу иштеп келебиз. Анан ошо азыр болсо ошо бизде цирк алдында ошо студияда баягы конкурс деген бул бир нерсе. Мисалы ырчыларга конкурс жарыяласа болот, а бул жерде кичине башкача система менен өтөт да. Мисалы бизге кыздар балдар келет. Албетте бизде экзамен болот, көрөбүз. Кичинекей балдар кыздардын баягы бизге деген цирк алдында, эл алдында көп иштешет, жакын карады. Анан кийин баягы келечекте көп иштеп, көп чыгат деген үчүн баягы бизге келбети дагы туура келиши керек. Анан кийин баягы өзүнүн дене телосложениясы дагы, анан физическая подготовка деп коет, анан общефизическая подготовканы дагы өтүшөт ал жерден. Ал жагын дагы карайбыз. Анан албетте бизге баягы поликлиникадан болобу же врачтын өзүнөн бизге справка керек. Баягы кичинекей бала эч кандай бир оорубайт, гимнастика менен заниматься этсе болот деген баягы справка алып келүү керек. Анан баягы кичинекей бөбөктөрдү келген балдарды биринчи окутканда кандай ыкма менен сиздер ошол нерсеге кызыктырасыздар? Мисалы же келип кийин барып бирден калышып, мисалы 10 баланын ичинен балким 2-3 калабы, же кандай, же баарын эле үйрөтөсүздөрбү? Жок, бизде мындай да, жанагы эме биз жанагы мына Никулин айткандай жана циркке кирген аябай кыйын болот экен. Кандай ошо жок, циркке кирген оңой эле. Кетиш кыйын дейт. Ошентип Никулин айткан. Биз ошондуктан жана мына кичинекей балдарды жанагы эме алганда бүт баарын алып беребиз. Жанагы справкасы болсо эле, жана медициналык жана справкасы болсо, жана оорубайт, отклонениясы жок дегендей. Анан келгенде бизде өзүчө эме сөз бар, жана вирус деп коет, мен айттым, вирус пускаем деп. Анан кийин жана биринчи биз методика менен иштейбиз. Өзүнчө жанагы келип алар келгенде сразу ийип анан бирдеме кылып андай кылбайбыз. Биз бүт жана темаларыбыз аябай көп. Пантомима, анан кийин жонглирование, анан кийин растяжка деген. Света өзү растяжка жана хореографияны аябай жакшы берет өзүнчө. Анан кийин хореография жана окуу жайын жана кызыл диплом менен бүткөн. Анан мен аяка киришпейм, өзү эметет. Анан кийин биз Света экөөбүз кошулуп алып жанагы вирусту кое беребиз. Анан балдар бир айдан кийин такыр кеткиси келбейт. Ушунчалык жана көп ар кандай эме менен заниматься өтөбүз да, жана кыйнабай. Анан кийин ошо келген балдар мына канча жылдан бери жанагы Светадан жана көргөндө тим эле жанагы өзүнүн энесиндей болуп кучакташып баары сүйүнүш. 1 саат мурун келишет тренировкага. Анан кийин жана 1 жыл өткөндөн кийин биз көрөбүз каяк жака бул жанагы өзүнчө жана эмеси, өзүнүн жанагы эмеси, ыктыяры бар ошо. Анан кийин ошо биз балдарды карап жанагы бул бияка жакшы барат экен, мунусу гимнастикага жакшы кетет, бул болсо жана клоундук жака, бул болсо жана пантомималык жака, бул ийилген жака. Ал балдардын денеси ар кандай болот да. Анан ошону изилдейбиз, 1 жыл изилдейбиз. Анан кийин 1 жыл окугандан кийин, бирок бизде общий подготовка да бар. Булар жонглировать өткөндү билиш керек, анан кийин колдорун, денесин, хореографиясын бүт. Анан экинчи жылы биз уже аларды бөлөбүз. Ар кайсы жанрга бөлүп туруп, анан кийин ошентип иштейбиз. Светлана айым, мисалы устатыңыздын методу башка, билим берип, ошол жактан мисалы көнүгүүлөр сабак берүү ыкмасы методу башка, сиздики дагы башкабы же болбосо ошол устатыңыздын методу менен балдарга сабак өтөсүзбү, үйрөтөсүзбү? Биз мен ошо агайымда чогуу биз башка кыздар балдар менен окуп жүргөн учурда
Албетте биздин агай мындай залга киргенде биз мындай коркуп турчубуз. Азыр болсо менин алдымда ошо кичинекей балдар кыздар дагы окушат, бирок негедир биздин агай залга киргенде биз тизилип калчубуз да. Мындай анткени баягы эркек кишинин баягы методикасы башкача болот да баары бир. Анан мен андай нерсени көргөн жокмун, баягы залга мен киргенде мен кыздарым, балдарым кайра чуркап келип. Балким сиз энелик мээрим менен бир башкача балким анан айтып калышат мындай, мен кабагымды бүркөп мындай баягы сабак учурунда баары бир мындай дисциплинага салган учурлар келет албетте. Анткени кичинекей балдар кыздар кээде оюнга салып кетет, бала да. Анан баягы кичине мындай өнүмдү бир аз чоңойтуп кылып койсом мындай туруп калышат да, анан мындай көздөрүн кыйга чейин карап күлүп турат. Баары бир билет. Анан эмнеге күлүп атасың десем, вы все равно добрая деп коюшат да. Светлана, айтсаңыз, жигитовка бул албетте мындай оңой олтоң иш эмес. Аябай айымдар үчүн кооптуу, ден соолук үчүн бир аз ден соолукка зыян келтирип коюшу мүмкүн. Башында үйрөнүп жатканда кыйынчылыктар, аттан кулаган учурлар, балким ат сизди укпай койгон же ушундай бир учурлар кездешкен болсо керек. Албетте. Негизи цирк жаатында бул ошо баягы аттар менен иштеген негизи бул оңой эмес. Анткени мен көп суроо алам. Баягы сиз ошо ат үстүндө ойноп жатканда эл алдында аябай жылмайып көп күлөсүз. Ушунчалык эле оңойбу депчи. Бирок чындыгында андай эмес. Негизи цирк жаатында эң эле кыйын жанр бул албетте ошо аттар менен иштеген, анан кийин аба гимнастикасы бул эң кыйын жанр болуп эсептелинет. Ушул мен дагы негизи өмүр бою эч качан мындай оңой жол тандап жүргөн эмесмин да. Анан кийин ошо цирк жаатына дагы келген соң эң эле ошо татаал жанрларын тандап алыптырмын. Анан дагы бир ошо татаал жанрлардын бирине дагы жонгляж дагы кирет. Жонгляж жагынан ушу цирк боюнча эң эле кыйын жана профессионал тренерибиз ушул Анарбек агай болуп эсептелинет. Анан бирок ушу биздин циркте кандай десем, баягы ат менен иштеген соң ал жерде албетте кулайсың, албетте колдоруң сынат, буттарың сынат. Ал жерде кокустук дагы болот. Баягы ошо тренер койгон задачаны ошо жасайм деп баягы максат койгон учурда ошого жетем деген соң албетте сен кулайсың. Менин колдорум сынган, буттарым сынган, манжаларым сынган, бутумдагы манжалар сынган. Анан кийин баягы сынбаган жерим ошо белим, мойнум, анан башым эле калып. Кудай сактасын. Бир номерди даярдоого канча убакыт кетет? Бир номерди. Бул кандай жанр болсо анан кийин артисттин дээринин өзүнөн болот да. Мисалы мен жигитовканы болсо ошо баары ойлойт, бир сиз 2-3 жылда үйрөнгөн болушуңуз керек деп. Бирок чындыгында ошо Анарбек Тагайматович менен мен чогуу баштаганымда эң эле биринчи жолу атка отурган эсимде. Анда мен өзүм артистка балета болгон соң баягы негизи балериналар жеңил болот да, аябай. Бирок мен ошо аттарды аябай жакшы көрчүмүн да. Анан өзүм дагы баягы сүрөтчү болгондуктан мындай сүрөт аттарды көп тартам да, аттардын көздөрүн жакшы көрөм өзгөчө. Анан кийин ошо атка биринчи жолу отурганым эсимде. Анда ошо агайым элчитип барып, баягы 2 бала ошо мени жамбашыман түртүп атып отургузган эсимде. Ошол андан кийин баягы аттарды сүйүп, аттар менен сүйлөшкөн соң ошо 1 саат эрте келип, кээ бирде 2 саат эрте келип алчумун да. Ошо элдер обедке кетсе, мен ошо аттарды карап отура берчүмүн да. Ошо баягы чөптүн үстүнө отуруп алып, аябай бир суктанып отурчумун да. Андан кийин сүйлөшчүмүн кадимкидей. Анан элдер мындай өтүп басып жүргөн элдер ойлочу да, бул кичине мындай ат менен сүйлөшөт экен, бул кичине ненормальный кыз окшойт депчи. Бирок мен баягы өзүмдүн кечиресиздер, өзүмдүн атыма баягы жаныбар катары эмес, мындай өзүмдүн партнер ат эмес, баягы дос катары мамиле жасачумун да, кадимкидей сүйлөшүп. Анан атым кийин мага көнүп калды да. Анан мен чарчаган күнү
ал да кадимкидей мындай чарчап, анан көздөрү мени карап жалдырап, анан алма, морковка берип койсом аябай жакшы көрүп, ушундай бир өткөн ары бери өткөн соң мынтип карай берчү да, кайыкка басып. Анан негизи ат деген бул эң ыйык жаныбар болуп эсептелинет да. Анан атты сүйгөн, сыйлаган адам дагы чоң жетишкендиктерге жетишет деп ойлойм да. Анан кийин мен атка ушу аябай жакшы көрүп, бир өзгөчө мамиле жасайм да. Айтмакчы, барондун жүрөгү, Менин жакын барон чын айтканда баягы циркте дагы артисттер айтып калышат, күлүп тамашалап, ошо барон сизден өткөн жылдыз болду го деп. Чындыгында аябай ошо биздин аттардын арасында ошо барон, мен экинчи аты бар, Моя звездочка деп коем. Анан кадимкидей учурашат, анан баягы бир мындай кандай десем, эл алдында чыкканда өзгөчө бир басканы дагы башкача болуп, анан баштарын көтөрүп, анан экөөбүздүн кээ бирде мындай прическабыз да окшоп калат да. Бирок атайын кылбайбыз, ушундай болуп калат экен. Баягы көп жыл иштеп калдык да. Анан ошо агай, цирктеги кыйынчылыктар тууралуу, азыркы учурда циркте каарман ошол жерде эмгек кылыш, ошол жерде мисалы ошол менен сиз өзүңүздүн окуучуларыңызга тарбия бериш, деги эле циркте өмүр бою калыш бул бир кыйыныраак нерсеби, же буга көнүш керекпи, же буну жан дүйнө менен сүйүш керекпи? Бул аябай жанагы жакшы суроо. Бул циркте бул кээ бирлери болот, циркке келип жана мына пенсияга чейин иштеп кетип калышат. Театрда деле бар, бул бардык жерде бар. Бирок циркте мына 1000 адамдан мүмкүн бир эле адам жана ошо циркте өмүр бою болот. Бул өзүнүн жумушун сүйгөн, өзүнүн жумушун жакшы көрүп, өзүнүн жумушу менен жашаган адамдарга гана калат. Кандай окутсаң, аны сен жанагы сен учениктериң кандай болгон, ошо адамдар аз, конечно, андай аз. Сөзүңүзгө арал же ошо биздин агай чындап азыр айтып атпайбы, ошо 1000ден 1 адам деп. Ошо 1000ден 1 адам мынакей сиздердин алдыңыздарда отурат. Мына бизде канча жана мына окуучуларыбыз бар. Ошо окуучулардан мына 100 кишиден мүмкүн 2-3 чыкса анда жакшы. Анда биз жана максатыбызга жетебиз дегенбиз да ошо. Анан кийин ошо циркте бул аябай жанагы кыйын жумуш, зарплата аз, кичинекей. Анан кийин жанагы ошо циркте иштеген адамдар буларды жана фанатик деп коет. Өзүнүн жумушун. Буларга акча жагын карабайт да. Просто жанагы ошо жумуш менен жашайт. Мен ошо адамдын бир түрүмүн. Жакшы. Өзүнөн рахат алуу үчүн, Мен көнүп калгам кичинекейме, мына цирктин жанагы өзүнүн абасы, атканага киргенде мына Света айтып атат. Жана мен атымды жакшы көрөм. Бул Света жана атканага барганда жана өзү жана эме совесть менен келет. Анан ат жанагы атканага киргенде эле аты жана Света киргенде эле деп тосуп турат. Ошон үчүн аты жакшы жүгүрөт майманештен. Ошон үчүн жана жакшы иштейт. Анан кийин бардык жана мына конкурс, анан мына кочевник деген жана эме кочевниктер өттү. Ошол жака көп эле претенденттер болгон, Бирок Светаны тандабаш. Мен айттым, сен сулуусуң, мына сен жанагы өзүңдүн жанагы внешний эме данныйларың аябай жакшы. Ошондуктан сен жолуң ачык, иштей бер, Света деп. Жакшы. Сиздерге болсо чоң ыраазычылык. Таңертең менен убактыңыздарды бөлүп келип, кызыктуу маек куруп бергендиңиздер, албетте чыгармачылык эргүү, ийгиликтерди каалайбыз. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Сиздер бар, биз барбыз. Сиздерге да чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда Кыргыз мамлекеттик циркиндеги студиянын башкы машыктыруучусу Айталиев Анарбек жана Кыргыз мамлекеттик циркинин жогорку даражадагы кызматкери, Жигитовканын солисти Светлана Аширова болду. Устат жана шакирт. Ооба, берүүбүздү улантабыз.